адам ошону жан дүйнөсү менен акылын теңдегенде өзүнүн миссиясын табат, касиетин тааныйт, ишке салат. Ошонун аркасынан единомышленниктер табылат, жардам берчү адамдары, мындайча айтканда жанакы чоролору, жоролору, достору, жаңы достору да, чөйрөсү өзгөрөт. Ошонун аркасынан жардам келет, материальный, мындай акча да келет, эме да. Анан ошол жерде айтылып атат, жанакы чоролор бирден Манаска келип атпайбы? Бул ошол Манаска келди дегенде бул адамга келди деп түшүнсөк болот. Ошол эле учурда ичиндеги Манаска келди деп түшүнсөк болот да. Ичиндеги келген Манаска болгондо ошону айтып атат. Үйү жок чорого үй берди. Аты жок чорого ат берди. Аялы жок чорого аял алып берди. То есть ошо Манаска адам өзүнүн манасын таанып тапканда иш оңолот. Аялы жок болсо баары артынан келет да. А биз наоборот астыга салып атпайбызбы? Машина кылабыз, акча кылабыз, аял кылабыз. Артынан да. Биз тескери атты арабанын астына кошуп алганбыз да, аттын астына. Ошондо эгер биз жан дүйнөбүздү иштетип, касиетибизди иштеткенде, ал артынан келет. Аялы жок аял алат, сиз айткандай туура айттыңыз. Машинеси жок машинелүү болот, акчасы жок акчалуу болот, акча келет артынан, ошол популярность да келет артынан. Ошону көтөрө алганга адам даяр болуш керек да.